Bismillahirrahmanirrahim. Бүткүл аламдардын жаратуучусу Аллах Таалага чексиз шүгүр мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бул видеодо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга болгон каттан үзүндү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. О мени сүйүктүү пайгамбарым. Алгач эле арыздангым келди сизге. Ооба, арызданам азыр. Себеби сиз бүткүл үммөтүңүз үчүн түнкү уйкуңуздан ажырап, таттуу уйкуңузда уктабастан, бутуңуз шишигенче, көзүңүздөн жаш агып, сакалыңыз суу болгончо, жайнамазыңызга суулар толуп, жашыңыздын айынан көл болгончо, көлчүк болгончо сиз ыйлап дуа кылдыңыз. Жана биз үчүн көптөгөн сүннөттөрүңүздү таштап кеттиңиз. Кайсы зыян берет, кайсы бизге жакшылык болот, эмне кылсак бейишке киребиз, эмне кылсак тозокко барабыз, анын баардыгын бизге көрсөтүп, айтып деп өттүңүз. Буну тандасаң бейишке барасың. Ла илаха иллалло бейиш болсо, Мухаммадан Расулулло бейиштин жолу экенин көрсөттүңүз. Сиз, пайгамбарым, сиз жайнамазда ыйласаңыз, биз азыр үммөтүңүз сериал көрүп ыйлап калдык. Сиз жашооңузда биз үчүн кайгырып, капа болуп, чачыңыз агарса, биз сериалды көрүп, ырларды угуп, жашыбыз агып, ошол персонаждар үчүн кайгырып, ыйлап калдык. Намаз үстүндө эмес, Аллах Тааладан кечирим суроодо дагы эмес, жогорудагыдай айтып өткөн учурларда ыйлап калдык. Сүннөттү таштап кеттиңиз. Көптөгөн сүннөт, эң мыкты сүннөттөр. Бирок тилекке каршы аныч билесизби? Намаз окугандагы. Намаз окубаганды мен айтпай элемин. Аларды Аллахым өзү кечирсин. Намаз окуп, мен мусулманмын деп төш каккан үммөттөрүңүз эмне кылып атат? Бул сүннөт да дешет. Аткарбай койсок болот деп адамдын жүрөгүн оорутат. Биз сүннөттү аткаруу менен сизге жакын болоорубузду унутуп баштадык. Биз сизге салават айтуу менен сиздин шафаатыңызга ээ болууну унутуп баштадык. Башка нерселерге азгырылып, сизге болгон махабат жүрөктө өчүп бара жатат. Мен Аллахтан сураймын. Сизди бүткүл үммөткө шафаатчы кылсын. Жана өзүнүн тозогунан сактап, бейишине киргизсин. Аллах Таалам өзүн пайгамбарына болгон сүйүүнү салсын жүрөгүбүзгө. Амин.